7 класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Турсунбаева Кундуз. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Мен ойлойм, силер бүгүнкү сабакка даярсыңар. Бүгүнкү сабак силер үчүн пайдалуу жана кызыктуу болот деп ишенем. Анда балдар, сабакка активдүү катышабыз. Экранда берилгендей, достор, жаратылыштын көрүнүшүнө кулак салгылачы. Азыр силер уккан үндү, жаратылыштын көрүнүшү силерге кандай сезим алып келет жана эмнени элестетет? Демек, балдар, бул жаратылыштын кооздугунан чыккан үндөр, бул бизди курчап турган дүйнөнүн тили. Элестетсеңер, кыргыз тили ушунчалык бай жана кооз тил болгондуктан биз бул үндөрдү жана көзгө көрүнгөн элестерди сөз менен жаза алабыз. Андай эмесе, бүгүн биз курчап турган дүйнөнү сөзгө айланткан сыйкырдуу дүйнөгө саякат жасайбыз. Бүгүнкү темабыз тууранды сөздөр. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты табыш жана элес тууранды сөздөрдү түшүнүп, аларды бири-биринен ажырата алабыз. Ошондой эле айлана чөйрөдөгү үндөрдү жана элестерди туура сүйлөп, ооз эки кепте колдоно алабыз. Кана достор, анда эмесе чогуу кичинекей изилдөө жүргүзүп көрөлүчү. Экрандагы эки кутучага көңүл бурабыз. Эки кутучада кандай айырма бар деп ойлойсуңар, балдар? Азаматсыңар, туура байкадыңар. Биринчи кутучада көздүн сүрөтү, ал эми экинчи кутучада кулактын сүрөтү турат. Анда балдар, экрандагы сөздөрдү ушул кутучаларга чогуу жайгаштыралы. Экрандагы биринчи сөзгө көңүл бурса, гав, гав, гав. Балдар, бул сөздү биз көзүбүз менен көрөбүзбү же кулагыбыз менен угабызбы? Ойлонгулачы. Мен ойлойм, силер туура таптыңар деп. Бул сөздү албетте экинчи кутучага салабыз. Себеби иттин үргөн үнүн баарыбыз кулагыбыз менен уктук. Кийинки сөз жалт-жулт. Балдар, бул сөздү кулагыңар менен уктуңарбы же көзүңөр менен көрдүңөрбү? Албетте, балдар, көзүңөр менен көрдүңөр. Себеби жерде жаткан айнектин сыныгы же күндүн суудагы чагылышы ушундай абалда болот эмеспи? Бул экранда көрүнүп тургандай. Ошондо бул сөздү биринчи кутучага салабыз. Эгер туура тапкан болсоңор, азаматсыңар. Кийинки сөз тарс-турс. Туура, экинчи кутучага салабыз. Себеби кулагыбыз менен дабышты, үндү уктук. Балдар, кийинки сөз карс-курс. Бул дагы үн, дабыш. Экинчи кутучага салабыз. Эгер туура тапкан болсоңор, азаматсыңар. Кийинки сөз жалп. Муну да көзүбүз менен көрөбүз. Экрандагыдай кээде шам жалп деп өчүп калат. Балдар, ошондо бул сөздү биринчи кутучага салабыз. Кийинки сөзгө көңүл бурсак, жарк-журк. Бул сөздү биринчи кутучага салабызбы же экинчиге салабызбы? Азаматсыңар, туура, биринчи кутучага салабыз. Себеби экранда көрсөтүлгөндөй чагылгандын жарк-журк дегенин көзүбүз менен көрдүк. Азаматсыңар, балдар, изилдөөбүз абдан туура чыкты. Демек, илимде бул сөздөр тууранды сөздөр деп аталат. Тууранды сөздөр маанисине карай эки чоң топко бөлүнөт. Табыш тууранды сөздөр жана элес тууранды сөздөр деп. Жогоруда изилдөөбүз көрсөткөндөй, табыш тууранды сөздөр жандуу жана жансыз нерселердин кулакка угулган дабыштарын туурайт. Мисалы, бака-шака, чыр-чыр, кар-кур. Ал эми элес тууранды сөздөр көзгө көрүнгөн, кыймыл-аракетти, жарыкты, көрүнүштү туурап көрсөтөт. Мисалы, жалтыр-жултур, мейлүүн, кылайып. Кана достор, келгиле кичине денебизди эс алдырып алалы. Азыр менин экраным силер үчүн сыйкырдуу көзгөгө айланат. Мен эмнени көрсөтүп айтсам, так ошол кыймылды туурап, үндү, кыймылды чогуу кайталайбыз. Кеттик анда, балдар. Биринчи кыймыл. Экранда көрүнүп тургандай, жаанды
жамгырды элестетебиз. Манжаларыбыз менен столду тыкылдатабыз. Жамгыр жайт. Тырс тырс тырс. Дагы бир ирет кайталайбыз. Манжаларыбыз менен столду тыкылдатабыз. Жамгыр жайт. Тырс тырс тырс. Эгер туура аткарган болсоңор, азаматсыңар. Анда эмесе экинчи кыймылга өтсөк, баарыбыз экрандагы чымчыкты көрүп турабыз, балдар. Демек чымчык эки канатын серпип учуп баратат. Демек биз өзүбүздү ошол чымчыкта элестетип, колубузду тез-тез серпийбиз. Кана балда, дагы бир ирет ушул кыймылды аткарабыз. Эгер туура аткарган болсоңор, азаматсыңар. Достор, демек бул сыйкырдуу сөздөр бизге эмне үчүн керек деп ойлойсуңар? Элестетсеңер, силер апаңарга ашканада жардам берип жатасыңар. Бул учурду кандай сүрөттөсө болот? Экранда көрүнүп турган сүрөткө көңүл бурабыз. Баарыбыз ойлонобуз. Эгерде туура ойлонуп, туура сүрөттөп берсеңер, анда азаматсыңар. Демек экранда апам камырды чалып-чулуп жууруп, боорсоктор майга чыш-чыш деп ышты. Асманда күн жарк-жур этип, терезеге чагылышты деп сүрөттөсөк болот. Силер кошуласыңарбы бул ойго? Эгер кошулсаңар, азаматсыңар. Кана достор, карагылачы. Эгер биз ушул сүйлөмдөн тууранды сөздөрдү алып салсак, сүйлөмүбүз жөнөкөй эле апам камыр жуурду, боорсок бышты, күн чыкты деп абдан кызыксыз болуп калмак. Балдар. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, тууранды сөздөр биздин тилибизди кандай гана көрктүү, бай жана жандуу кылат. Достор, эгер сабакты туура түшүнгөн болсоңор, анда өзүңөрдү баалап көргүлөчү. Экранда силер билген жол чыракты көрүп турасыңар. Демек, ошол жол чырактын кайсы түсүн тандайсыңар? Эгерде балдар кызыл түстү тандаган болсоңор, анда мага бүгүн бир аз кыйын болду деген белгини билдирет. Эгерде балдар сары түстү тандасаңар, түшүндүм, бирок дагы машыгышым керек дегенди билдирет. Ал эми жашыл түстү тандасаңар, баарын толук түшүндүм деген сонун маанайды көрсөтөт. Анда эмесе сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү тапшырма: айланаңарда куун коюп байкап, кулагыңа угулган 3 дабышты жана көзүңө көрүнгөн 2 элести дептериңерге тууранды сөздөр менен жазасыңар. Көңүл буруп, активдүү катышып бергениңерге чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.